Өскөн аймагындагы жеке ишкер Марат Култаев алма сактоочу муздаткыч кампасын 2017-жылы түптөгөн. Жаңы технология менен салынган чакан логистикалык кампа Европадагы жабдыктар менен жабдылган. Муздатуучу аппараты Түркия өлкөсүнөн алынып келинген. Сыйымдуулугу 80 тоннага лайыкталып, элеттиктер алган алма түшүмүн сактоого толук шарт түзүлгөн. Алманы бышкандан тарта сактоо эрежелерин мыкты өздөштүргөн ишкер келечекте экологиялык таза жашылчаны чет өлкөгө экспорттоону көздөйт. Айылдын элинин алмасы 70-80%ке чейин ыргытылып кетет да күздө. Анан сактайбыз деп үйлөрүнө, подвалдарга киргизишет. Ал январь бүткөндө эле кургап калат. Талапка жооп бербей калат. Жегин келбейт ал алманы. Анан ойлонуп отуруп, холодильник курсам, элдер алып келип коюшса, жазда сатышса деп ошондой максатта айылдыктарга жардам деп кургам. 17-жылы куруп баштап 2 айдын ичинде куруп эле сразу эле күздө ишке киргизип, анан иштеп атат 17-жылдан бери. Жеке ишкер жумушчу күчтү азайтуу үчүн алма сорттоочу атайын аппаратты дагы өзү ойлоп тапкан. Өткөн жылдары түшүмдүн 1 килограммын 1 сомдон берип бөлдүрсө, эми минтип колдо жасалган технологиянын жардамында ишке ашырууда. Калибровочный станок алайын десем, эң арзаны $12.000 экен. Украина, Россияларда чыгат экен. Анан кийин ойлонуп отуруп, алардыкындай татаал жасаш кыйын экен. Жөнөкөйлөштүрүп отуруп, ушул акыбалга алып келип, азыр где-то 2 эсеге, 3 эсеге азайттык убакытты, үнөмдөштү. Анан кийин человеческий фактор жок кылдык. Жоголот. Мына аралашпайт да алмалар. Азырынча дагы совершенствовать этебиз, ага чейинки иштегенин көрсөтүп коеюн. Жерден бир адам турат да. Мына. Бир адам туруп, кой берет, түшө берет. Тияктагылар алып, коробкага сала беришет. Ишкер элет жеринде багбандардын башын бириктирип 5 гектар аймакка алманын жаңы түрүн эккен. Быйылкы жылы мол түшүм алууну максат кылып 80 тонналык логистикалык кампага сактоону пландоодо. Бул мезгилге чейин айылдагы алма бактардын 80% малга кургатылса, муздаткыч ачылгандан бери кымбат баада ички базарга чыгууда. Алдыны карап жашабасак кыйын болуп калды. Өзгөчө багбанчылык, нол алма бизнесин алып карай турган болсок, алдыңкы технологияларды өздөштүрүп, интенсивный садоводствону өздөштүрүп, рынокко чыкпасак, биз атаандаштыктын тебелентисинде калып кетишибиз мүмкүн. Биздин климатыбыз, жер шартыбыз бүт бар жогу алма өстүрүүгө төп келишкен. Эң жакшы алмалар бизде өсөт. Ошону замандын талабына ылайыкташтырышыбыз керек. Илгерки методдорду таштап, жаңы методдорго өтүш керек. Бул замандын талабы. Ошол анан арзан холодильниктерди коюп алышкан, мына март айынан баштап басымдуу түрдө рынокко кургап калган, талапка жооп бербеген алмалар. Бардык мен көрүп жүргөн холодильниктердин бар жогу именно ушул фрукту сактаганга лайыкташкан эмес да, технологияны кармап бере албайт, талапка жооп бере албайт. Башка нерселер сактаса боло берет, именно фруктуга болбойт. Ошондуктан заманбап холодильниктерди куруп, биздин алмаларды май-июндарда сатууга жетишсе болот да. Кыргызстандын продукциясы дүйнөдөн атыралдуулугу жана экологиялык тазалыгы менен айырмаланып турат. Өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө жана ата мекендик өндүрүштөрдү чет өлкөгө экспорттоо башка жылга салыштырмалуу өсүү байкалгандыгын айтышат. Ал эми айыл жериндеги багбандарды колдоо үчүн жеңилдетилген насыялар бериле баштаган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.